Корунда айылынан баштап Балбай айылына чейин өскөн бак дарактар түп табыр менен кыйылыптыр. Ысык көл айланма жолунун 104 чакырымынан 184 жарым чакырымына чейин реконструкциялоо долбоор боюнча курулуш иштери 1-апрелден тартып башталды. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматына ылайык, учурда башкы подрядчы China Road and Bridge Corporation компаниясы техникаларды, жабдууларды жана кызматкерлерди мобилизациялоо, бактарды кыюу иштерин жүргүзүүдө. Жаратылышты короочулар жол жээктеринде алды кеминде 60-70 жылдан бери турган бак дарактарды кыюу абагынын бузулушуна алып келерин айтып, кабатырылган билдиришүүдө жергиликтүү тургундар отун чогултуп, кышка эрте эле даярдык көрүшүп, кубанып жаткан чагы. Бак дарактарды кыюу жол кырсыгын азайтуу максатында болуп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынан да билдиришти. Бирок жолду жашылдандыруу каралган кыйылган бактардын ордуна жаңы бак дарактар отургузулат.